Бүгүнкү темабыз, бүгүнкү сүйлөйдүрган сөзүбүз туугандар, биррул валидейн, ата энеге жакшылык кылуу туурасында сөз болот иншалла. Бул туурасында Аллах Таала Куранда канча ирет бизге айткан, өкүм берген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүндө көргөзгөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айткан, уламалар, муфассирлер, муфаккихтер, мухаддистер канча деген аяттарды, хадистерди чечмелеп берген. Турабы? Анан бунун пайдаларыны уламалар бизге жазып кеткен. Мана ошондон бир аз болсо дагы азыр музакара деп коет го. Бири-бирибизге эскертип, мана ошону жаттап алып, мана ошолго амал кылдырган болсок, иншалла Кудайым баарыбыздан ыраазы болот иншалла. Негизи туугандар, ата энеге жакшылык кылуу деген неме десе, 5 сыпат же болбосо 5 амалды бириктиргенде ата энеге жакшылык кылуу болот. Машалла ата деп бир кишине кызмат кылып койсоңуз эле жакшылык эле эмес. Мынтип айтат түшүндүрмөдө. Ал-ихсану илал валидайни ва-тааттуф алейхима ва-рифқи бихима ва-риаяту ли ахвалихима ва-адаму исаати илейхима ва-икрами садиқихима мин ба'дихима. Мана ошол 5 амалды, 5 сыпатты бириктиргенде ата энеге жакшылык кылуу болуп эсептелет туугандар. Бул кандай десе, биринчиси ата энеге жакшы мамиле кылуу болот. Аны атаке, апажаным, бейишим, аска зоом. Мана ушул сөздөрдү чоң-чоң Кыргызстанга атагы чыккан, мусулмандарга элге пайдасы тиген чоң-чоң алымдар же болбосо мана ошол кызматыны көргөзгөн адамдар ата энеси өтүп кеткенден кийин билебиз го. Көрдүк го видеону, туурабы? Не арманың бар эле? Ата энең азыр тирүү болгондо эмне деп айтат элең десе, апажаным, атакем деп айтат элем дейт да. Аллах Таала сиз менен бизге мүмкүнчүлүк берди, ата энебиз бар да. Мана ошол видеону чыкканына 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл болуп атат да. Турабы? Рахматы чубак устаз, Мыктыбек Арыстанбек агай, турабы? Ислам сизге сабак берген абан устаздар бардыгы мана ушул арманын айтты го. Ыйлактап, шолоктоп айта албай калды арманын, турабы? Мана ошол видеону көргөндөн кийин күнүгө эртең менен турганда, же болбосо ишке баратканда, сөзсүз куптанды окуп үйгө баратканда мен апама чаламын, жатама. Экөө бири болот энд айым эле. Амансыздарбы? Апажаным, атакем, аска зоом деген сөздөрдү көпчүлүк чынында айтпайт да. Мана ошол сөздөрдү айтып калышыбыз керек туугандар. Биринчи не болду? Ал-ихсану илал валидайн, ата энеге жакшы мамиле кылуу. Экинчиси ва-тааттуф алейхима, ата энеге bir meyrimingdi tөгүп, meyrimдүү болуу. Үчүнчүсү var-rifq, жумшак болуу. Эгерде кандайдыр бир ишти сизге жакпаган иш кылып койсоң, макул апажаным, эч нерсе эмес депчи. Билбестен, сиздин жумушуңузду балким билбейт, сиз жоктоп бир нерсеңизди берип койду. Мына ошондой учурларда дагы ата энеге жумшак мамиле кылуу. Жана ва риаят или ахвалихима, ата эненин абалдан кам көрүп, кандай жашап атат, сиз үйдөн кичинекей эмес, балким ортончусу болуп же чоңу болуп бөлүнүп кеткенсиз, ошондой болсо дагы, жок, менден кичинекей үйдөн кичинеси караш керек эле. Мана ошол казанындагы, отунундагы, башкасындагы ошол камсыз кылыш керек дебестен, балким ар бирибиз бөлүнүп кеткен болсок дагы ата эненин абалдан кам көрүп, аларга жакшы мамиле кылуу туугандар. Бешинчиси кайсыл десе, аларга төртүнчүсү, аларга жаман мамиле кылбоо. Аларга жаман мамиле кылбоо. Устаздар баянда айтат го, негизи жалпы адамдар айтат го, бирөөгө жакшылык кыла албасаң эч болбосо жамандык кылба депчи. Турабы? Bir bala жоголуп кетип, окуу жайдан. Ал өзү атасына bir бору зоруп,
атасына. Biraz жүрегі зоры ошол баланы кабыл кылган деп медресеге. Ал бала жоголуп кетти, 1 жыл окуду, 5 барадай жаттады, 3 бара 5 бара жаттап калып, акыры таптык, милицияга бердик, башка кылдык. Анан мен анын сумкасын сүрөттөн көрүп калган едим. Сумкасы бар эле депчи. Сумкасы бар эле деп. Анан сурасам, сумканы жок, мен шаарга таштап койдум бир жерге деди. Мен өзүм 14 жыл медреседе окудук да. Балдар кандай кыймылдайт, кантип алдап көрөт, неме деп сүйлөп көрөт, окуйбуз да, окучу балдарды жөн эле. Бир устаз айтат эле, биз бакшы эмеспиз, бирок билебиз депчи. Ошентип окшоштуруп сурооду берсем, устаз биякта деди. Сумкаңды алып кел деп сумкасын чукуласак, мына ушунча доллар чыкты жаш баланын сумкасынанчы. Мына ушунча доллар чыгып атат. 5000 доллар акча бир жерден алыптыр да. Атасы ушунчалык жакшы киши, атасы. Намазыны калтырбаган, дайыма жакшылыгын кылган. Баягы акчаны көрүп атасы ыйлады да. Ал ошол атасынын бир тууганын үйүнө барып урдаган экен. Ал атасынын бир тууганы ушунчалык бай экен, 5000 доллар. 50 үчтүк 100 доллар жоголуп калса дагы билинбеген бай экен, деме? Ошончолук бай экен. Баягы атасы ыйлады да. Балам, мен сага арам жедирбедим эле го депчи. Балам, мен сага бир сигарет чеккенди, же болсо бир флеш чеккенди көрдүңбү дейт го. Флеш, нитро. Аларда жанакы жок да, спирт баягы жок, Ошондой ичкенди көрдүңбү деп ыйлап атат да. Ата энеге эч болбосом жакшылык кыла албасаң, жамандык кылба деген ушул экен да. Атанын жүрөгү жөргө жарылды да. Ыйлап атат баягы бала, атач баласыга. Анан туугандар акыркысы кайсыл десе, ата эне өтүп кеткенден кийин, анын бир туугандарына, анын досторуна жакшы мамиле кылуу дагы, ата энеге жакшылык кылуу болот туугандар. Мына ошол 5 нерсени, 6 нерсени бириктиргенде ата энеге жакшылык кылуу болуп эсептелет туугандар. Аллах Таала Куранда өзүнө гана ибадат кылууга бизге өкүм берген, ошону менен бирге ата энеге жакшылык кылууду ошол амалдан кийин, ошол буйруктан кийин бириктирип Аллах Таала айтып атат Куранда. Исра сүрөсүндө. Алла Лукман деген суроо бар. Мана ошол сүрөдө Алла өзүнө шүгүр кылуу менен биргеликте ата энеге дагы шүгүр кылууну Алла өкүм берип атат туугандар. Не дейт Алла Куранда? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidayni ihsana. Алла силерге, бизге, сиз менен мага өкүм берип атат, Аллага гана ибадат кылгыла, жана ата энеңерге жакшылык кылгыла. Wa bil walidayni ihsana. Бул амал жөнөкөй амал эмес. Ата энеге жакшылык кылуу. Бул амал Алла разы болгон амал. Алла разы болуштугу жөнөкөй нерсе эмес. Алла разы болсун. Алла разы болсун дейбиз го. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Биздин жашоодогу максатыбыз Алланы разы кылуу өзү. Туурабы? Биздин эң негизги максатыбыз Алланы разы кылуу. Бейишке кирүү ошонун артында турат. Мен бейишке кирсем экен, шуну кылсам бейишке кирем дейбиз го. Алла разы болсо анан да. Туурабы? Анишкурли вали валидайк. Мага шүгүр кылгыла жана ата энеңерге. Ошондуктан туугандар, бул нерсе жөнөкөй нерсе эмес. Бул амал жөнөкөй амал эмес. Алланын разылыгы варидвану миналлахи акбар мин кулли шей. Өткөн баянда да айттык го. Аллаху акбар деген сөздөн кийин махзуф, жашырылган бир сөз бар. Мин кулли шей. Бардык нерседен Аллах Таала улук деп айттык го. Ошондой эле варидвану миналлахи акбар. Алланын разылыгы бардык нерседен улук. Алла качан разы болот десе, Алла өзү өкүм берген. Ар бир жакшы амалдын артында Алланын разылыгы бар туугандар. Аны кичинекей деп ойлобойлу. Алланын наразылыгы кайсыл жерде десе, ар бир жаман амалдын артында Алланын наразылыгы бар туугандар. Түшүнүктүү болду, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кабар берет.
anna birrul validayni afdalul a'mali ba'das salah allati hiya a'zamu da'aim al-islam. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады, шындығында ата енеге жақсылық қылу бұл намаздан кейінгі амалдардың ең жақсысы дейді. Намаз қандай десе туғандар, бұл исламдың ең чоң бір тиректерінен болған бір тирек туғандар. Мана ошондуктан туғандар, мана ошондуктан мана ошол амалға бекем бололу барыбыз. Жумадан кейін шығып, ата ене жақын болса, 2-3 нанды алып алып, 1 килограмм наватты алып алып, 5-6 алма алып алып, көргөнү зияратқа баралық. Егерде алыста боло турган болса, чалалық. Апа жаным, амансызбы? Жақсызбы? Сағындым го сизди. Биздин бактыбызга бар болуң. Сиз жакшысыз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Эң сулуу аял сизсиз апа деп, кандай кооз сөз айта алсаңыз айтың ошону азыр. О, кийин кеч болуп калат. Азыркы жашы өтүп калган аксакалдардан сурасак, ата энеси каза болгондордун арманы көп ачык эле. Арманы көп. Бир жигит бар. Биз аны көрүп турабыз интернеттен, бул жамаатыбызда. Кече Инстаграмга кирип карасам, атасынын сүрөтүн коюп, сагындым деген сөз жазыптыр да. Колунда бар бала. Ошондон туугандар бул чоң неемат. Ганимат. Чоң олжо бул. Аллах Тааладан берилген менен бизге чоң неемат туугандар. Мына ошого туугандар бардыгыбыз мына ошо амалдарды аткаралы туугандар. Уламалар айтат: "Минал бирри вал ихсани илайхима алла ятааррада исаббихима ва ла яуққахума." Уламалар айтат туугандар, бул ата энеге жакшылык кылуу кандай десе, жанакы ал экөөнө жакшы мамиле кылуу, жана ал экөөнө каршы чыкпоо. Каршы чыкпоо. Жок ата, андай туура эмес. Негизи мындай болуш керек эле дебейчи. Макул деп, көңүлүн көтөрүп, же болсо бир хикмат менен түшүндүрүп аларга. Кесе түрүп, жок деп кеспестен атанын сөзүнө хикмат менен түшүндүргөн жакшы. Анан туугандар дагы неме десе, ал экөөнү сөкпө. Сиз менен бизге жат көрүнүшү мүмкүн, ата энени сөгүч. Керек болсо ата энесини ургандар дагы жок эмес да, наузу билла. Туурабы? Жана ал экөөнү ачуулантпоо туугандар. Аллах Таала баарыбызды мына ошондой чыныгы бир ата энеге жакшылык кылуучулардан кылсын Аллах Таала. Аллах Таала Куранда Ниса сүрөсүндө жана айттык го, Алланын кайсы бир өкүмү келгенде сиз менен бизге эч кандай ыктыяр жок деп. Туурабы? Кыласың болду. Аткарасың. Алла тыйыл дедиби, анда тыйыласың. Жок, бир жолу кылып коеюн, анан андай эмес. Андай эмес. Алла мына ушул Ниса сүрөсүндө 5-чи паранын 2-чи бети болуп калат. Мана ошондо Аллах Таала 10 өкүм берди. 10 өкүм берип атат. Кандай десе: "Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Аллах Таалага ибадат кылгыла, ага эч кандай шерик кошпогула. Андан кийин "Ва бил валидайни ихсана." Ата энеңерге жакшылык кылгыла деп 2-чи өкүмдү Алла берип атат. Андан кийин коңшуга, жакын туугандарга мына ошондой өкүмдөр туугандар. Кайсыл бир адам ата энесине кызмат кыла турган болсо, кайсыл бир адам ата энесин ыраазылана турган болсо, ал адам иншалла кем болбойт. Бул албетте уламалардын сөзү, алымдардын сөзү. Эки адам иштебей койсо дагы болот деп сүйлөп чыктык эле. Бирөөсү ата энесинин ыраазылыгын алган, бирөөсү ата энесин наразы кылган адам. Бирөө ата энесин ыраазы кылып, кызмат кылып, дуасын ала турган болсо, Аллах Таала бул кишинин тапканына береке берет. Аллах Таала буну рызкын мол кылып коет. Ал эми Алланын ата энесин наразы кылган адам канчалык иштебесин, канчалык тытынбасын, буну 1-2 болбойт. Анын сырттан караганда бай болуп көрүшү мүмкүн, ал бактылуу эмес.
анын жүрөгүндө кыжалатчылык, анын бири эки болбойт туугандар. Ошондуктан туугандар, ата энеге кызмат кылуу, ата энеге жакшылык кылуу, ата эненин дуасын алуу, бул жөнөкөй амал эмес. Алла ыраазы болгон амал. Алланын өкүмүн аткарып аткан болосуз сиз.